Assalamu alaikum, hurmatlı жердештер. Sizler menen farmацевтика илиминин кандидаты мен Шайлабек Уркунбаев. Biz рубрика Пайгамбардын сүннетинен келген дары чөптөр тууралуу рубрикасында улантабыз. Бүгүн биз оливка, зайтун тууралуу сүйлөшөбүз. Зайтун майы. Бул зайтун майынын тарыхын алып көрсөк, тарыхы өтө белгисиз. Тарыхчылар бул зайтун дарагы бул жер менен кошо пайда болгон окшойт деп да айтышат. Эми бул зайтундун маанисине көп токтой эле коелу. Маанисин биз Курандан келгенинен, Курандан ватине зайтун деп Аллах Таалам бул зайтун менен касам ичип, ант ичип атканынан билсек болот. Мааниси өтө жогору. Мен фармацевт, ошондой эле химик катары ар дайым кайсы бир заттын же кайсы бир дарынын анын курамын же болбосо эмнеде турарын көңүл бурабыз. Мен көңүлүңөрдү ушул зайтундун курамына бургум келет. Курамы эмнеден турат? Биринчиси бул жирный кислота, майлуу кислоталар. Кандай? Баягы өзүңөргө белгилүү омега 3, омега 6, омега 9, линаин деген кислотасынан турат. Булар кеңири бул нерв системасын жакшыртууга жакшы катышат. Адамдын денеси же болбосо терисинин картаюусун кечиктирет. Ушул сыяктуу дегеле холестеринде да ордуна келгенге катышкан ушундай заттар. Андан тышкары мононенасыщенный жирный кислота дегендерге олеин кислотасын, олеиновая кислотаны айтып кетсек болот. Бул олеиновая кислотасы эненин сүтүнүн курамында бар. Мааниси зор. Баланы дегеле өнүгүшүнө, өсүшүнө, сөөгүнүн бекем болушуна, булчундарынын жана ткандар, ошолордун жакшы бекем болуп өнүгүшүнө өтө жакшы маани берет. Ошондуктан биз айтып да кетебиз, өзгөчө жанагы эненин сүтүнөн калган, көкүрөктөн калган балдарга ошо жашына айына жараша тамчылатып, жана тамагына кошуп берген абдан жакшы деп да айтып кетебиз. Андан тышкары курамында биз айтып кетербиз, полифенол деген курамында нерсе бар. Бул полифенол антиоксидант деген жанагындай ракка каршы, клеткасына каршы күрөшүү бир касиети бар нерсени айтып кетсек болот. Стеролдор бар. Стеролдор жана холестериндерди орнап келе турган бир касиети бар. Терпен дегендер бул эфир майына келет. Бул ашказанга жакшы таасир берип, тамактын сиңимине, болбосо кандайдыр бир өзү бир жакшынакай бир жыт бергенди да ушул терпендер болуп аталат. Дегеле бунун курамын айтып берсе өтө көп, урматтуу мусулман бир туугандар. Оливканы пайдаланганда 2%тан кычкылтеги ашык болбосун деп айтылат. Дегеле 0,8% андан да ылдый болсо, бул дарылык касиети дагы күчтүү болот. Мен өзүм жыл бою ичем бул оливка майын. Ач карын чоң кашык менен, ач карын. Ар дайым эртеменкисин тамакка чейин жарым саат мурун ичип турам. Бул жакшы оливка майы толук сиңип кетет деп айтылат. Сиңип о тетиги бир ар бир булуң бурч, капилляр адамдын денесине чейин жетет. Бул оливка жанагындай мите-курт паразиттердин өнүгүшүнө тескери таасир берип, анча-мынча паразиттерди кууп чыгат. Мунун пайдаланышынын өтө терең экенин билесиңер. Муну адамдын денесине, мындайча айтканда косметология сулуу болушуна, керек болсо тамактын даамдуу болушуна да пайдаланарын билип кетебиз. Эң негизги оливка майы бул организмдин дагы pH средасын ордунап келет. pH'ты туура алып келиш
Бул биздин өнүгүшүбүзгө, ичкен тамактарыбызга, дегеле пайдаланып аткан нерсебизге туура жетишисине жакшы таасирин алып келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, оливка жөнүндө айтса өтө терең көп убакыт талап кылат. Мен силерге айтып кетет элем, оливка жөнүндө билгиңер келсе, биздин сайтка киргиле. Биздин YouTube'дагы, Facebook'дагы, Instagram'дагы баракчабызга киргиле. Мына ошол жактан терең кабар ала аласыңар, маалымат ала аласыңар. Мен силерге кийинки рубрикага жолукканга чейин деп коштошом. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.